Быйылда салтка айланган майрамды турлап Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы лицейин жалпы жамаат атайын ардагерлерге арнап салтанаттуу иш-чара өткөрүштү. Ага Каракол шаарынын аксакалдары жана улгайган адамдары катышты. Şu sentябрдын 15-ден октябрдын аягына чейин жарылаган Кыргызстан боюнча карылардын күнү деп белгилеген ошону урматына бүгүнкү күндө 20ден ашык аксакал эжелерибизди, агайларыбызды чагырдык буяка. Андан тышкары кошуналарыбызды чагырдык. Biz аларды сыйлап, урматтап, буякта алардын батасын алалы деп ниет менен жаны андан тышкары лицейибиз жөнүндө дагы аларга билгилендирели, информация берели деп чагырдык. Дагы bunday иш-чаралар буюрса дагы улантабыз. Аларга кичине белектерибиз дагы бар. Лицей директорунун расмий сөзүнөн кийин концерттик программа тартууланып, карылардын көңүлүн көтөрүшүп, купулуна толушту. Андан соң дасторконго бата тиленип, сый тамак тартылды. Мындай алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатканына карылар кубанып, уюштуруу тобуна ыраазычылык билдиришти. Каракол Сокөл облусу Кыргызстан боюнча ардагерлерди куттуктап, ушу карылардын келаткан карылардын күнү менен бүгүн Türk лицейине чакырышып, сыйлашып, баарын эметип, чогултуп атышат. Ошо чоң рахмат. Каракол шаарына, Türk лицейине баардык кабылдар болсун, жакшылык. Ошо элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ошентип эле çoğulup, işte sıylap, ardagirlerdi, istin batağısı alıp, emet çoğulup dursa oldu, жақсылыққа. Аталган иш-чара өз максатына жетип келген конокторго соңунда белектер тапшырылды. Алдыда дагы мындай иштер улана турганын баса белгилешип өтүштү уюштуруу тобу. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Айбек Турдахунов, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.